Мен айтып эле келем, бул биз Кумтөрдү ушул өзүбүздүн элибизге кайтарып алганыбыз, бул ушул азыркы биздин өлкөбүздүн башчысы башка ушул жумуш менен 2 жыл алек болгон бүт биздин атуулдардын чоң баатырдыгы. Жакшыны жакшы деш керекпиз да негизи. Анан эми мен юристмин. Юрист катары мен айтып кетем, бул холдинг деген бул мамлекеттик эмес, таза мамлекеттик учреждение эмес да. Анан өзүнүн баягы чарбалык маселелерин өзү чечиш керек. Ал чарбалык маселелерге эми бир ижарага алабы же бир нерсени ижарага береби, бул маселелерди өздөрү чечиш керек да. Анан кийин эгерде мисалы холдинг бир мамлекетке караган бир имаратты алса, анда дагы маселелер чыкмак. Холдинг дагы, Кумтөр дагы бизге миллиардный акчаларды алып келе турган бир ушундай биздин азыркы ишканабыз. Ошол эле инвесторлорду кабыл алыш керек, жанагы керектүү деңгээлде дегендей. Анан биз алтынды ушу бийик кое турган мамлекет болобуз деп айтып атканыбыздан кийин ошол биздин баягы гардеробдон башталат дегендей, биз алдыга умтулушубуз керек.